Көбүнчө бир жумушту баштаарда же болбосо ушинтип курс окуурда окуйн дегендин алдында же болбосо бир ийгиликтердин астында бизде баарыбызда коркуулар болот экен, в том числе менде дагы коркуулар бар дайыма. Мен ушунча көп запуск жасасам дагы, мисалы үчүн мына алдыда запусктар бар, менде дагы бар кандайдыр бир коркунуч сезимдер. Бирок ал коркунуч сезимдерди жеңиш үчүн мен болгону кыймыл-аракет жасай беришим керек. Кыймыл-аракет. Себеби дегенде коркуу бул биздин защитная реакция организма болот экен да, бул наша защитка болот экен, бул нормалдуу көрүнүш экен. Бул коркууларды жеңиш үчүн биз кыймыл-аракет действие кылганда энергия вырабатывать этет экен да. Ошон үчүн мен эмне дейт элем, мен көбүнчө кандай көп кыз келиндер менен иштешип келе жатам. Эң негизгиси эле корком, колуман келеби, мээм жетеби, убактым болобу, эл эмне дейт, анан кайын журтум эмне дейт, анан жолдошум эмне дейт, эл эмне дейт деп кысынып, канча ийгиликтердин баарын кое берген учурлар өтө көп кездешет да. Ошондуктан мен эң негизгиси эмнени айтат элем, өмүр бою эл эмне дейт деп жүрсөңүз, кандай десем, эл сүйлөйт, бирок унутуп калат. Убагында 3 жыл мурун мен мисалы үчүн уялып отура берсем, мага эч ким пачка памперс алып келип берген жок. Мага эч ким сүтүмдү алып келип берген жок. Мен 2 балам менен үйдө отурганда мага эч ким нан алып келип берген жок. Эл келип ошону мага кылып берген жок да. Ошондуктан кандай десем, сиз башка бирөөлөрдүн ою эмне болот экен деп жашай берсеңиз, өмүрүңүздүн баардыгын ошо менен эле алек болуп өткөрүп жибересиз. Ошондуктан эмне дейт элем, өзүңүзгө максат коюңуз, ошол максатка жетүүгө кичинекей пландарды, кадамдарды таштап, анан ошол ийгиликке жетсеңиздер болот. Эң негизгиси эле коркууну жеңүүдө бир 10 кадам бар. Биринчиси бул коркуп атам. Ооба, мен запуск жасагандан коркуп атам. Мен курс окугандан коркуп атам. Анан өзүңүзгө суроо бериңиз, ооба мен коркуп атам. Бул коркуунун аркасында эмне турат? Эгерде мен бул коркпосом, эмнени жетет элем деп суроо берсеңиз, мисалы үчүн, эгерде мен коркпосом, мен запуск жасайм. Ооба, запускта меники провальный запуск болсо дагы, менден эч ким сатып албаган күндө дагы бул запускты жасасам, мен өзүмө курсумду түптөй алат экенмин. Мага опыт болот экен. Запускум провальный болгон күндө дагы эч ким өлүп калбайт, эч ким каза болбойт. Демек, бул мага тажрыйба, бул мага опыт болот экен деп өзүңүзгө, кандай десем, анализ жасаңыз да. Эмнеге мен коркуп атам? Мисалы үчүн, ар кандай случайлар болушу мүмкүн да. Мен еще дагы бул жакта психологиядан окуп келгендиктен, мисалы үчүн кээ бирөө аябай жаман условияда жолдошу менен жашаса дагы кеткенден коркот да. Ошон үчүн анализ кылыш керек да. Эгерде мен ушул жолдошум менен жашай берсем, 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл чыдап, 3 жылдын ичинде мен оорукчан болуп ушул жакта өлүп калганым жакшыбы? Балдарым менсиз калган жакшыбы? Башка айымдан, аялдан булар мээрим ала алабы, бактылуу боло алабы? Же мен өзүм жашоом мага ценностьпу? Же мен өзүм баалуумбу? Же мен балдарым үчүн азыртадан кетип ден соолугумду карашым керекпи? Балдарымды багышым керекпи деп сиз анализ жасашыңыз керек. Целесообразно, нецелесообразно ли вот это? И сделать стратегию. То есть вы должны сделать качественный анализ. Анан мындайда кээ бир айымдарга сен депрессияда экенсиң деп айтсаң таарынышат. Кээ бирөө кабыл албайт. Мисалы үчүн мен ошолордун ичинен болгонмун да. Депрессияда экенимди мен өзүм билген эмесмин. Ушунчалык негативге кирип кеткенимди өзүм билген эмесмин да. Мисалы кандай? Үйдө отуруп мен мисалы үчүн стористер жазап, политикага киришчимин. Ушул убактымды, энергиямдын баары осужденияга, борьбага кетирчимин. Кактус медиа, Азаттыктын ар бир постун окуп, комментировать этип, кырылышып, сториске чыгарып, эмнеге монтишет, эмнеге несправедливо, эмне үчүн коррупция болуп атат, эмне үчүн акыйкатты каакта деп эле бир энергиянын баарын ушуга мен сливать этип берчүмүн да мурунчу. Азыр психологияга келип, альхамдулилля, ушунчалык кандай десем, ой, сен мындайсың десе деле ооба деп коем да. То есть мен даже өзүмдүн энергиямды короткум келбейт, ал адам менен күрөшүп, өзүмдүн тууралыгымды доказывать этким келбейт. Ошондуктан экинчиси да, өзүңүзгө суроо бериңиз да, эмне үчүн коркуп атам? Бул коркуунун аркасында эмне бар? Эмне жатат бул коркуунун аркасында? Эгерде мен коркпосом, эмнеге жете алат элем деп өзүңүзгө суроо бериңиз. Мисалы үчүн убагында мен кымбат курсту сатып алганда корксом, мен өзүмө суроо бердим да,
эгерде мен ушул курсту окуп алсам аркасында кандай ийгиликтер жатат деп. Мына өзүңүздөр көргөндөй эле бир окуп алып мен азыр 3 жылга чейин ошол билимдерди колдонуп, ошол билимдер аркылуу мыкты запусктарды жасап, мыкты кирешелерге чыгып келе жатамын. Анан өзүңүздүн ички дүйнөңүздөгү ички сезимдердин ичиндеги өзүңүзгө болгон ишенимди өстүрүү. Это внутренний ребенокты, ички кичинекей баланы, внутренний ребенокту бапестеп больше взращивать этесиз да. Өзүңүздү аярлоо мамиле кыласыз, өзүңүздү сыйлайсыз, өзүңүзгө жакшы мамиле кыласыз, өзүңүздүн жеп аткан тамагыңыздан бери сүйлөп аткан сөзүңүздү дагы, адамдарга болгон мамилеңизден баштап өзүңүздү аярлап, өзүңүз карап багып башташыңыз керек да. Анан эң дагы эмки следующий пункт бул биринчи кадам жасоо. Биз көп адамдар биз оюбузда эле ушинтип ойлонуп, пландаштырып эле кала берет экенбиз. Анан эртең күзүндө, кышында деп дагы пландаштырып откладывать ете берет экенбиз. Откладывать эткен сайын биз ойлоно берип, энергиябыздын баарыбыз слив болот экен да. Мисалы үчүн ушул сабактар жазаардын астына мен эртең жаздырам деп ойлоно берип, көп энергия короттум. Я взяла, азыр түнкү 2 болуп атса дагы азыр сабактарды жаздырып салайын деп атам да. Себеби дегенде мен ойлоно берип ошончо көп энергия коротуп салдым да. Ошончо менин кандай десем, ойлоно бергиче андан көрө бир сразу тарс этип туруп эле жазап салган оң болот экен. Өзүңүз белек бергенди үйрөнүңүз. Биринчи кадам жазаңыз, андан кийин өзүңүзгө белектерди бергенди да үйрөнүңүз. Киреше таптыңызбы, чуркап барып өзүңүзгө чаптаңыз. Эң биринчи өзүңүзгө чаптаңыз. Андан кийин гана 30% инвестицияга, расходторго, путешествияга деп откладывать этесизби? Бул эми финансылык сабаттуулукка кирип калат экен. Эң негизгиси мына мен баарын эмес, 30% бир нерсе акча таптыңызбы, барып чуркап барып өзүңүзгө сумка алыңыз, хоть өзүңүз көйнөк алыңыз, өзүңүз кыялданган нерсени барып аткарыңыз. Билбейм, может, бир нерсени каалап атасыз да. Себеби дегенде биз мээбизди вознаграждать этип, сен иштедиң, сен ушунча күнү түнү иштедиң, могу иштерди кылдың, өзүңдү сыйлап кой деп бир мотивация берсек, сөзсүз түрдө сонун результат болот экен. Күйөөм мени сүйбөй атат, ата энем мени сүйбөй атат, мени эч ким сүйбөй атат, мени түшүнбөй атат деп өзүңүздүн ишиңизден эле кырыла бербестен, өзүңүздүн ишиңизде эле кандай десем, сыгыла бербестен, ошол сүйүүнү өзүңүз бериңиз. Эми элестетиңиз, жолдошуңуз өмүр бою өтүп кетесизби, жолдошум мага сүйүү бербей атат, мен каалагандай сүйбөй атат деп. Ал адам өзү ошондой сүйүү көрбөсө, ал сизге ошол сүйүүнү бере албайт. Эгерде сиздин апаңыз 10, 20, 12 кыздын ичинде чоңоюп, апасынан өзү сүйүү толук кандуу көрбөсө, ал албаган сүйүүнү кантип сизге берет? Ошондуктан биз эч качан бирөөлөргө таарына бербестен, ушул коркууларды биз корксоң деле сен акырындап кыймыл аракет кылып ошол нерсеге жаза беришиң керек экен да. Себеби дегенде ошол коркуулардын аркасында чоң ийгиликтер жашайт экен. Там, где страхи, там и рост. Сөзсүз түрдө эмне дейт элем? Азыртадан баштаңыздар. Эгерде сиз уялып атсаңыз, менде да ал сезимдер болгон. Апам, өкүл апам карап атат мени деп, же болбосо бул классташтарым көрүп калат, кайын журтум көрүп калат деп, мен ошон үчүн баарын скрыт сторис кылып коюп ана баштагам да. Бирок баары бир алар деле фейктен болобу, башка жактардан көрө беришет экен. Ошон үчүн эмне дейт элем? Бул сиздин жашоо. Өмүр бою элдин каалоосу боюнча жашайынбы, же мен өзүм эркиндикти жашагым келеби? Бул чечимди өзүңүздөр чыгарасыздар.